Парламент менен Кабмин мамилебесеми кандай болот? Сиз өзүңүз кандай ойлоп атасыз ошол боюнча? Мына көрүп атасыз го, акырында кандай болот атат? Өзүңүз дагы күбө болуп атасыз. Кээ бир министрлер келбейт, жогорку кеңеш менен даже эсептешпей чечимдерди чыгарып атышат. Өзүңүздөр билесиздер, мына жон терибиз менен сезип атабыз. Сырттан душмандар аябай бизге опурталдуу, когалаңдуу көрүнүштү берип турганда, биздин ички ынтымагыбыз бекем болуш керек. Мурдагыдай болуп көрбөгөндөй бекем болуш керек. Биринчи кезекте парламенттин ичинде, экинчи кезекте ошо бийлик бутары бири-бири менен мындай бекем, бири-бирин урматтап сыйлаган тартипте иш алып барышыбыз керек. Министрлер кабинети менен биздин мамилебиз баш мыйзамда кандай жазылса, биздин көзөмөлдөө функциябыз кандай жазылган болсо, ыйгарым укугубузга эмне кирсе, биз ошонун негизинде иш алып барабыз. Эч кандай мындай бир конфронтацияга барып, же болбосо аларды көкөлөтө мактап, же болбосо ашкере мындай орунсуз сындоолорго жол бербей, бардыгыбыз ушу мыйзам чегинде, баш мыйзам чегинде, регламенттин чегинде иш алып барабыз. Сиздин көз карашыңыз Бакиевтер боюнча кандай болуп атат? 2019 жылда New TV өзү Бакиевтер жөнүндө 70 жылдык юбилейин куттуктап, жакшы сөздөрдү айтып, ушундай болгон да. Тарыныч болбосун, бирок мен ошону сизден сурайм деп аткам да. Мен жеке адам катары, жаран катары айта турган болсом, мурда иштеп кеткен бардык экс-президенттерге мен көз карашым коомдон кескин айырмаланбайт. Коомдогу көз караш кандай болсо, менин көз карашым да ошондой. Түшүнүксүз болуп калды го. Бардык экс-президенттерге, анын ичинде Бакиевке да коомчулук кандай көз карашта болсо, менин көз карашым да ошондой. Эл мененсиз. Туурабы? Түшүнбөдүм. Эл мененсиз дейт. Албетте. Эл менен. Албетте. Всё. Урматтуу Нурлан иним, мыйзам чыгарып бутак болгондон кийин мыйзамдуулукту катуу кармай аласызбы? Албетте, мыйзам чегинде мыйзамдардын талабына ылайык катуу кармайбыз. Рахмат. Экинчи суроо. Депутаттарды тегиз карай аласызбы? Мисалы, менин жардамчы консультантымдын жана менин дагы эле иш ордум даяр эмес. Компьютерлер жок, принтерлер жок. Мен офисте барып иштеп атам. Мына 1 жыл болот жакында. Буга кандай көз карашысыз? Президенттин жанагы эмеси менен управ дела менен кантип ошону чечесиз деген сөздө. 1 жыл болду, мен эме жумуш орун жок да. Бул маселе боюнча 90 депутат менен бирдей мамиле, бул менин каалоом эмес, бул менин милдетим, түздөн түз милдетим, баарына тегиз бирдей мамиледе болушум керек. Ошого аракет кылып, ошонун негизинде иш алып барабыз. Ал эми жанагы сиз айткан маселелер боюнча, ошол камсыздоо иштери боюнча буйруса шайланып калсак, тиешелүү структура менен отуруп, талкуулап, буну тез арада чечкенге аракет кылабыз. Аракет кыласызбы же чечесизби ошол? Чечебиз, Кудай кааласа. Анда колдойм сизди. Рахмат. Урматтуу талапкер, мындай суроо. Акыркы 6 айдын ичинде жогорку кеңештин орду жоголуп кетип атат. Айрыкча информациялык талаада депутаттар эң сынга берилген топко айланып кетти. Ушул эң бийик мыйзам чыгаруучу органды ордуна кое турган, бийикке көтөрө турган кандай иш аракеттерди сиз көрүп атасыз? Мен айтат элем, сиздин оюңуз Ыксак мындай бир чети бир аз субъективдүүрөөк. Мен ага мындай толук кошула бербейм. Парламент өзүнүн ролун так эле аткарып келип атат. Эми балким кайсы бир учурда мындай бир аз ылдыйлап, бир учурда өзүнүн каалоондо бир аз жогорулуп деле келип атат деп мен ойлойм. Бирок таптакыр түшүп кетти деп мен айта албайм. Буйруса ушул мен жана сөзүм башында да айттым.
парламенттин ишмердигин коомчулукка жеткирүүгө, ошо жарандарыбызга, шайлоочуларыбызга мындай парламентке карата мамилесин кескин жогорулашына бир топ иш чараларды, пландарды жасайбыз сиздер менен биргеликте. Буюрса, мен ойлойм, сиздин дагы ушул маселеде ордуңуз чоң болот деп. Сиздин да көбөгүңүз керек. Мен пикириңизди сураган жокмун. Тажрыйбалуу депутат катары. Ошондуктан бир аз түшүнбөй калдыңыз. Мен башкача айтайын дедим. Бүгүн коомчулукта эмне болуп аткан нерсеге депутаттар эмне кылып атасыңар деген суроо болуп атат. Бул багытта биз башкача түшүндүрмө беришибиз керек. Ар бир тармактын өзүнүн укугу бар, өзүнүн милдети бар. Демек, көпүрөгү курулушка жогорку кеңеш жооп бербеш керек да. Жолду оңдогонго жогорку кеңеш жооп бербеш керек да. Маселе көтөргөнгө бул башка. Ал эми аткарылыш бул өкмөттүн иши. Ушул багытта сизге каалайт элем, спикер катары өкмөттүн адвокаты болбой, бул жерде министрлер туура эмес жооп берсе, туура эмес деп сиз айтып турушуңуз керек. Бул биринчиден. Экинчиден, бул жерде биздин сиз турган трибунада дайыма баяндамачы ушул жерде тике туруш керек. Өкмөт башчысы бизге тез-тез келип туруш керек. Ушуга сиз аракет жасайсызбы? Исхак Аспанатович, биринчиден көпчүлүк учурда ушул биз шайлоочуларыбыз каалагандай, шайлоочуларыбыз бизден талап кылгандай ишмердикти мындай толук кандуу аткара албай атабыз деген пикирлерди мен да угуп жүрөм. Бирок сиз абдан туура белгиледиңиз. Парламенттин иши бул жол салуу, көпүрө салуу, бала бакча куруу эмес, татыктуу мыйзамдарды кабыл алуу биринчи кезекте. Анан эл өкүлү катары, округтардан шайланган депутат катары ошол көйгөйлөрдү, округдагы, аймактагы көйгөйлөрдү ташка тамга баскандай так аткаруу бийлигине белгилеп көрсөтүп, ошону айтып туруп, бул депутаттын милдети туура. Мындай иштерди жасайбыз. Биргеликте эч кандай биз аткаруу бийлигине адвокат болбошубуз керек. Ал мыйзамга да туура келбейт. Туура айтасыз. Мен сизге кеңеш катары берем. Биз эмес, сиз төрага катары аткаруу бийликтин башчыларына адвокат болбошуңуз керек да. Эми сиз боло элексиз азырынча. Бирок ошол жерде отургандан кийин эртең өкмөттү аяп, кой, муну урушпагыла, буга тийбегиле деген позиция болбош керек да. Эгер калыстык менен чын пикир болгондо сиз колдошуңуз керек бизди кесиптештерди. Ошондуктан дагы бир тилегим бар эле сизге. Сиз шайланасыз, сиз ушул төргө отурасыз. Төрага болгондон кийин залда отурган 89 депутатка тең мамиле кылыңыз. Ушул каалоо тилегим бар. Рахмат.